Көрпүнөкүн таңбалы, кыжаалат болду. 3 ай бою тынымсыз эмгектин арты менен Апаз Жайнаков атындагы Баткен облустук музыкалык драма театрынын өнөрпоздору түркмөн элинин көсөм уулу жана улуу акыны Мактымгулунун өмүрү жана чыгармачылыгына арналган спектаклин тартуулашты. Башкы ролду жараткан 29 жаштагы Нимат чоң сахнага алгачкы ирет чыгып, улуу инсандын образын жаратуу жоопкерчилик жана сыймык болгонун айтат. Бул Мактымгулу Прага деген түркмөн элинин биздеги Чыңгыз Айтматовтой улуу инсан болгон акын. Бул өз сүйүүсүнө жетпей калып, сүйүүдөн күйүп, жана спектакльде көргөндөй байга турмушка чыгып кетет. Анан өзү сүйүүдөн күйүп, Кудайга баштайт, Кудайга жакындап, ыйманга көзүм түштү деп, динди таанып, дербиш болуп, чөл аралап, ошентип эме болуп кетет да. Сүйүүнөн күйүп, кийин Кудайга жакындап, Кудайды тааныйт. Спектаклдин режиссеру Урматкан Алим бул чыгарманы өзү жаратканын айтып, түркмөн элинин улуу акыны Мактымгулунун сүйүүсү кыргыз тилине которулуп сахналаштырылган. Театр өнөрпоздору да ар бир ролду берилүү менен аткаргандыктан көрүүчүлөргө жеткире алдык дейт. Актерлордун өздөрүнүн ушунчалык кызыгуулары бар эле. Кызыгуулары не деп коет эле, элестетүүлөрү бар эле. Ошонун каалоолору бар эле. Ошолорго ымтылдылар. Мен дагы ымтылдым. Ошондо ушу актерлор менен мен арабызда ушундай ишке болгон, чыгармачылыкка болгон башка бир өзүнчө бир мамилебиз пайда болду да. Ошон үчүн иште биз убагында эртеден кечке чейин иштедик да. Алмасына созгум келет колумду. Спектаклдин бет ачарына жергиликтүү театр сүйүүчүлөрүнөн сырткары Ош жана Жалал Абад шаарларынан маданият кызматкерлери келип, Баткендик театр артисттеринин сахнадагы чеберчилигине баа беришти. Ош улуттук драма театрынын көркөм жетекчиси Талантбек Апыев ыр түрүндөгү ролдорго такшалган актерлорда даай беришпейт дейт. Ага карабай жаш өнөрпоздор мыкты деңгээлде аткарганын айтат. Ыр түрүндө жазылган поэтикалык чыгарманы сахнада көп эле артисттер көп убакыт талап кылынат. Экинчиден көп эле артисттерге кандай десем кыйындык туудурат образ жаратышкачы. Бул жерден көрүп турдук мына Мактымдын көзү жайнап турганын. Дагы да булар жаш, мен ойлойм биринчи жолу мына элдин алдына чыгып премьера болуп атат. Бул спектакль көп көрүүчүлөргө ойнолсо ошончолук бышып, такшалып, жетилет. Мактымгулу Прага спектакли Түркмөнстанда күздө өтө турган Мактымгулунун 300 жылдык мааракесине даярдалды. Кыргызстандын атынан Апаз Жайнаков атындагы Баткен облустук музыкалык драма театры катышып, Түрксой эл аралык уюмунун башкы катчысы Султан Раев тарабынан темилгеленген. Бул фестивалга Баткен театры катышат буюрса. Катышканын бирден бир себеби Түрксойдун баш катчысы Султан Раев Акимовичтин демилгеси менен ошол Баткен театры тандап алынып, же болбосо бизге бир багыт көрсөтүп, ушундай Урматкан Алим деген режиссерду алып келип ушул жерде спектакльди койдуртуп, анан ошол Түркмөнстанда фестивалга катышууга бизге чоң мүмкүнчүлүк болду. Апаз Жайнаков атындагы Баткен облустук музыкалык драма театрынын өнөрпоздору элди театрга тартуу аракети менен жыл сайын 2-3 спектакль коюшаарын айтышат. Орусия, Казакстан өлкөлөрүндө фестивалдарга катышып келишкен. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.